24 ноябрда жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчылык кызматка расмий киришет. Жаңы президент алдыда кандай сыноолор күтүп турат? Жаңы президент улайым деп жаткан мурдагы көчтүн артыкчылыгы жана өксүк эмнеде аны кантип улап кете алат? Мамлекет башчысы шайлоочулардын үмүтүн актоо үчүн кандай өзгөрүүлөргө, реформаларга барышы керек? Эфирде ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Студиянын бүгүнкү коноктору коомдук ишмерлер Эмил Каптагаев жана Дамира Ниязалиева. Саламатсыздарбы? Жаңы президент кызматына расмий киришердин алдында азыркы президент Алмазбек Атамбаев жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрдү. Анда жасалган көп саясий билдирүүлөрдүн арасынан Сооронбай Жээнбековдун жагдайына токтолуп, ага ишеним артаарын белгилеген. Оолу президенттин пикирин угуп алып, анан талкуубузду баштасак. Азыр ким президент болсо дагы ажыдаар боло албайт, аком боло албайт. Эгерде ажыдаар болом десе, элден чыгат ачык айтканда. Ким болсо. Дары менин бирок эми Сооронбай Шарич Сокедосумду 22 жыл билем. Кимиси гана сатпады, бул дайыма түз чүргөндө. Анан кээ бир айтат, бир туугандары тигинтет митет. Бир туугандары ошол кезде деле кызматта болчу. Сооронбай жанымда жүрдү эң кыйын мезгилдерде. Бышып калган, жетилип калган кези мен кандай бир туура эмес жолго кетет деп ойлобойм да. Туура эмес жолго кетсе, өзүнүн эле шору болот, алды өзү деле билет. Биздин биринчиден эл башка, экинчиден конституция да азыр башка. Атамбаев журналисттердин биринин суроосуна жооп берип жатып, Жээнбековдун жагдайына мына ушундай маанайда токтолду. Кызматын тапшырып жаткан президенттин ишенимин жаңы президент актайбы, деги эле туура эмес жол деп Атамбаев эмнени эске салып жатат? Анан муну кандай чечмелесе болот? Суроо экөөңүздөргө тең, кимиңиздер жооп бересиздер? Кыздыңгыча болот. Рахмат. Дамира. Туура эмес жол деп Алмазбек Шашенович айтып атканы бул Бакиевдик үй бүлөлүк кландык режимине кайта барбоону айтып атат. Ошол жака барбаш керек, үй бүлөлүк башкаруу болбош керек деген негизде айтып атат. Анткени айтып атпайсызбы, өзүңүз делечи көптөрү ушундай бир сын пикирлерди бир туугандары жана башка деп деген учурга ошол жака барбайт деп мен ошондой билем да. Эмне дегенде Сооронбай Шариповичтин бир туугандары ушу канча жылдан бери өзү менен бирге эле алар деле ошо бардык мамлекеттик кызматтын тепкичтерин басып келатышат. Алардын өздөрүнүн тажрыйбасы, өздөрүнүн жумушу өзүндө да. Ошон үчүн мен ойлойм, эч кандай алар жардам гана бербесе, Сооронбай Шариповичке эч кандай кийлигишип, анын жумушун мындайча айтканда бир жаман жака бурушпайт депчи. Сиз да ушундай кабылдадыңызбы? Эми бул кетип жатып президент Атамбаев бир чоң ой, мамлекеттик ойду катуу айтпадыбы? Бул биз парламенттик демократия жөнүндө, парламенттик түзүм жөнүндө ал киши айтып атат. Биз түп тамырынан аягына чейин ушу парламенттик демократияга өтүшүбүз керек. Парламенттик түзүмдү биротоло бышыкташыбыз керек деген ойду айтты да. Мен айтат элем, бул ошол 10-жыл революцияга чейин ошо үй бүлөлүк кландык башкарууга каршы күрөшүп жүргөн, ошондон жапа чегип, ошонун запкысынын айынан мына 10-жылкы конституциялык реформада ушу парламенттик демократия, парламенттик түзүмдүн негиздери орногон конституцияга кирген да. Мына ушундан улам айтат элем, ошол кезде, ошондон кийинки мезгилде, айрыкча ушу президент болгондон кийин, ошо Алмазбек Шашенович буга аябай нааразы болуп жүрчү. Бул бизге туура эмес түзүм дегендей айтып. Бирок бүгүнкү күнү ошо өзүнүн көзү жетип, ушу багыт туура экенин, анан ушуну бир саясий осуят катары, бир саясий жол катары кийинки президент айтып атканы бул коомдун жеңиши. Мына ошол көп жылдан бери ушу саясий түзүм, демократия үчүн күрөшүп келаткан жарандык коомдун жеңиши деп айтат элем да. Ошон үчүн эгерде биз ушул шайлоодон кийин кийинки шайлоого чейин дагы ушу парламенттик түзүмдү бышыктап, парламенттин ролу, парламенттин ордун бышыктап, айрыкча ошо парламенттин жоопкерчилигин тактап алсак, мына президент дагы бир айтпадыбы, парламентке чала сабаттын баары келип алып, иштин баары токтоп жылбай атты деп. Ошо чала сабаттар эмес, мамлекетти билген, мамлекеттик түзүмдү билген, коомдук түзүмдү, ошо демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип, парламент өзүнүн ордун тапса, менин оюмча мындан ары ким болсо да бийликке келсе, эч жака жыла албайт.
Президенттин сөзүнө кайрыла турган болсок, Жээнбековдун туугандары аралашпайт. Алар мурда деле ошол кызматтарда жүргөн деп айтпадыбы? Бирок ал учурда Жээнбековдун кызматы, жагдайы саясаттагы бир орду башка болчу. Эми статусу такыр башка болуп калды. Ондан улам ал тобокелчиликтен да такыр эле жокко чыгарып салуу мүмкүн болуп калды. Эми бул аралашпайт дегендин дагы бир баягы орустар айтат, ошол эмнеге вот рознь депчи, баягы мунун да айырмасы бар да. Анткени мен мына Жээнбековдун агасы азыркы Жусуп Шарипович менен чогуу иштеп калдым. Мына ал киши азыр Украинага элчи болуп кетти. Мен айтат элем, ал киши бул жерде болуп кандайдыр бир тармакта иштесе, балким биздин мамлекет үчүн көбүрөөк пайда тиймек да. Анан бул жагынан алганда кайра эле баягы Бакиевдин сөзүн өтүшүп эстеп кетебиз. Туугандарым, бир туугандарым баары акылдуу болсо, баары кыйын болсо эмне кылмак элем деген сөзгө чыгып кетет. Ошон үчүн бул маселе ушу бир туугандар аралашат деген, эгерде мыйзам чегинде өзүнө тапшырылган ишти аткарып, башка ишке кийлигишпей, анан кийин жанагы Бакиевдердин убагындагыдай бир тууганы түштүккө кам болуп, бир тууганы тышкы иштер министрлиги боюнча бүт эл аралык мамилелерге кам болуп, бир тууганы укук коргоо органдарына кам болуп, баласы болсо бүт инвестиция акчанын баарын үстүнөн басып отуруп алган, биз аралашат деген ушул мааниде түшүнүшүбүз керек. Кантип айырмалайбыз анда? Жок, ушундай бул мыйзамдан сырткары, мыйзамдын чегинен чыгып алып туруп, анан өзүлөрүнүн кызыкчылыгын жасай баштайт дегенди, жана аралашат дегенди ушундай түшүнүшүбүз керек. Эгер бир тууганы мына ошо Асылбек Жээнбеков депутат болуп отурат, депутат катары иштеп атса, аны мамлекеттик иштерге же болбосо кандайдыр ишке аралашты деп айтуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз бул маселеге аябай тыкан карашыбыз керек. Эгер чынында эле бир туугандар биригип, кандайдыр бир кландык түзүм менен кландык бир кызыкчылыктарды көздөп, анан кийин жана жең ичинен мына азыр эле айтылып тургандай шопуру тейлейт, шопуру бийлейт дегендей кадрдык маселелерге, башка маселелерге кирише баштаса, анда коом ачык айтыш керек. Сиз андай болбойт деп ишенесизби? Эми азыр болот же болбойт деп айтыш кыйын да. Бирок мен ойлойм, ушул Сооронбай Шарипович деле ошол революцияга чейин жапа чегип, революциянын кырдаалынан өтүп, ошол 10-жылдагы тополоңдун баарын башынан өткөрдү да. Ошол өткөл замандын баарынан өттү. Анан ошолордон туура тыянак чыгарып, туура сабак алды деп ойлойм. Мен да кошумча ошол эле суроого улай да. Улай айтып кетсем, кошумча кылыпчы. Бир мисал бар да, ошо Жээнбековдордун бир туугандары бири-биринин ишине кийлигишпейт деген уже мисал бар. Коомубуз аны көрдү. Анткени бизде азыркы күндө спикердин полномочиясы абдан чоң. Керек болсо азыркы учурда жанагы президенттики менен эле тең болгондой шарт болгон да. Ошон үчүн мынакей Асылбек Шарипович Жээнбеков өзү спикер болуп турган кезде анын чоң мүмкүнчүлүктөрү болгон. Бирок бир дагы бир тууганын бир жака алып келип, ошо жанына отургузуп, же болбосо кадр маселесине кийлигишкенин эч ким көргөн жок да. Значит, эгерде кичүү бир тууганы ушундай болгондон кийин, Кудай буйруса, мен ойлойм, Сооронбай Шарипович деле ошол баягы жол менен барып, ар кимге өзүнчө мындайча айтканда мамиле жасайт да. Азыр коомдук саясий чөйрөдө Сооронбай Жээнбеков шайлоодо жеңишке сүрөөнчү жарашкан үчүн жетти деген пикир басымдуу. Кандай сүрөөнчү жарашты. Мисалы, президент аны досум, эч убакта мени саткан жок деп атпайбы? Анан мындан улам ошол сүрөөнчүлөрдүн жетегинен чыга албаган мамлекет башчы болуп калышы мүмкүнбү? Жок, ал толугу менен мүмкүн эмес. Эмне дегенде, албетте Алмазбек Шаршенович чынын айтканда ошо шайлоо алдында чоң көмөк көрсөттү. Ошо Сооронбай Шариповичке мындайча сүрөөнчү, сиз айткандай сүрөөнчү эмес, эми агитация кылып эмес, өзүнүн пикирин айтып да, мындайча айткандачы. Бирок Сооронбай Шариповичти карасак, аны мурун эч ким билбеген, эч жерде иштебеген, тажрыйбасы жок адам болсо, ошондой деп ойлосок туура болмок. Бирок Сооронбай Шарипович өзүнүн эмгек жолун ушул мугалимден баштап, мынакей премьер-министрге чейин жетти, туурабы? 20-30 жыл иштеди, ар бир тепкичтен өттү. Айылда, райондо, региондо баардыгынан, эмне дегенде, мынакей ар бир айылдын маселесин билет, ар бир мынакей зоотехник болуп иштеди, андан кийин мына совхоздун директору болду, андан кийин депутат болду 3 чакырылыштын, министр болду, губернатор болду, премьер-министр болду. Мына ушул иштеген мындай чоң узак мезгилде
бир дагы адам ошо Сооронбай Шарипович жөнүндө жаман айтып, же болбосо бул тажрыйбасыз, билбейт жумушту, эч кандай бир ийгиликтерди жарата албайт деген бир да сөздү уккан жокпуз да. Тескерисинче, өзү ал премьер-министр болуп турган кезде 1 жылдан кичине эле ашык убакыт иштеди. Бирок жанагы ылдый түшүп бараткан экономиканы мисалында айтсак, ал келгенде минус 4,6 болчу ВВП. Ал эми тез эле убакытта Сооронбай Шарипович өзүнүн чарбачыл экенин, өзүнүн мындайча айтканда ишке жөндөмү бар экенин көрсөтүп, ситуацияны мынакей стабилдештирди, турукташтырды дагы, плюс ВВПны 6,4-кө чыгарды. Бул дагы абдан көп нерсени белгилейт деп ойлойм. Президенттин сүрөөнү менен ошол Жээнбеков президенттик жарышка чыккан ошо башка талапкерлерден айырмаланып, мурдагы көчтү президент Алмазбек Атамбаевдин 11-жылдан бери жүргүзүп келаткан бир саясатын улантам деген сөздөн такыр тайган жок да. Анан ал көчтүн артыкчылыгы катары бир Кыргызстандагы туруктуулук деп аталып келген. Бирок ошол учурда кетип жатканында президенттен жаңы президентти түйшүккө салган мурастар дагы калды деп так кес айта алабызбы? Эми мурастар эмес, бул баардыгы чечилүүчү маселе. Бир дагы адам баарын аягына чейин чыга албайт. Бул адам канча аман эсен жүрсө ушул дүйнөдө жумушту эч качан түгөнбөйт. Ошон үчүн мынакей президент 6 жыл иштеди, Атамбаев Алмазбек Шаршанович. Эң көйгөйлүү маселелерди чечкенге жетти. Андан негизгиси мынакей 40-жылга чейин улуттук өнүгүү стратегиясын разработать этишти. Кудай буйруса мына жакында кабыл алынат. Мына ошого пошаговый, мындайча айтканда, кадам-кадамы менен кандай иштер жасалат дегенге өзүнүн салымын абдан кошту. Эмне дегенде, мына өзү 6 жылда иштеп турганда, албетте баягы айтпадыбы, чачылганды, жыйнаган, үзүлгөндү, улаган турмуш болду, ошондой мезгил болду депчи. Анан чын эле кыйын мезгилде иштеди, бирок туруктуулукту, биздин өлкөбүздө тынчтыкты, элибиздин ишенимин толугу менен мынакей Атамбаев аткарды деп ойлойм да. Стратегия жөнүндө сөз болуп кетпеди, анда мурдагы стратегия толук кандуу ишке ашты деп сиз эсептейсизби? Мен биринчи жана шайлоо жөнүндө, ошо шайлоо кандай өткөнүн эми менин оюмча бул жерден айтпай эле коеюн, бул боюнча көп айттым. Бирок ошо шайлоо кандай өткөнүн, кантип президент болуп шайланды, эмненин эсебинен шайланды, элдин баары билети, эл көрдү да, анткени Кытайдын эли шайлап анан Кыргызстанга президент болуп келип аткан жок. Ал эми бир нерсе айтышыбыз керек. Азыр ошол президент болуп келгенден кийин албетте жана берип аткан суроодогудай биз сени президент кылганбыз, биз колдогонбуз деп баягы бир менчик президенти катары бир аракеттер, кыймыл аракеттер, үмүттөр, кандайдыр бир нерселер сөзсүз болот. Бизге тийбе, биздин кызыкчылыкка тийбе, биздин финансы кызыкчылыкка тийбе, бизге колдоо көрсөт дегендей болот. Аны сезилип жатабыз ошондой бир маанай. Жок, аны коом көрөбүз, анын жыйынтыгы кандай бүтөөрүн да көрөбүз. Буюрса баягы баарыбыз жашоо алдыда да. Ал эми жана стратегия боюнча айтсам, бул бүгүн отуруп эртең эмне болоорун билбейбиз. Бул жыл эмне менен бүтөөрүн да билбейбиз азырчы. Айтыш кыйын. Жылдын жыйынтыгы менен кандай финансылык, каржылык абал болоорун да азыр айта албайбыз. Эмки жылкыга кандай финансылык, экономикалык шарттарда кирип, кандай бир ишти баштайбыз, муну да азыр айта албайбыз. Мына ушундай шартта бир 20-22 жыл астыга карай болжош кыйын да. Биринчиден мына 13-17 жылга стратегия кабыл алганбыз. Аны да улуттук стратегия дегенбиз. Баягы төбөтөйдү көккө ыргытып баарыбыз тең уралап кыйкырганбыз. Бирок ошол стратегиянын реалдуу көрсөткүчтөр менен алган жактары дээрлик баары аткарылган жок. Бирок ошону эмне үчүн аткарылган жок деген суроого президент Атамбаев так эле жооп берди да. Ал спортсмендерге деле көрсөткүчтү өйдө коюп коет, планканы өйдө коюп коет, анан ошондон секирем деп, анан кичине өйдөрөөк жылат, ошондой жылыш болсун деп эле жазып койгонбуз. Аткарууга деле мындай кереги жок деле цифралар болчу, кереги жок көрсөткүч болчу деп койду да. Бул натура сөз.
андай болсо, эгерде биз пландык, прогноздук көрсөткүчтөр аткарылбай эле, кереги жок эле жөн эле баягы мындай кооздук үчүн жазып кое турган болсок, анда жыйналыш өткөрүп керек эмне, иштин жыйынтыгын сурап керек эмне жазып койдук, эми болсо болду, болбосо жок деген сөз да. Ошон үчүн могу улуттук стратегияны азыр бүгүн бир кандайдыр бир биз үчүн жол көрсөтүүчү же болбосо Кыргызстанды бир астында бир чырак болчу нерсе катары кароо эрте айтыш да кыйын. Мен муну так эле айтам. Азыр эле Дамир айым Сооронбай Жээнбековдун бир топ баягы ишмердүүлүгүнүн тажрыйбасы туурасында кеп кылып өтпөдүбү? Анын саналаштары, ошол саясий үзөңгүлөштөрү жупун күжүрмөн, мамилеге туруктуу, саясий кырдаалда сатып кетпегендиги, бул лидерге мүнөздүү бир мындай сапат деп баалап атышат да. Анан улуттук лидер үчүн мисалы ушул мүнөздөр чечүүчү күчкө ээ азыркы шартта. Мен адам катары, инсан катары, адис катары, анан кийин маселелерге бир көз карашы, токтоолугу, сабырдуулугу жагынан мындай тескери жагын чынын айтканда Сооронбай Шариповичтин көргөн жокмун. Канча жыл мен деле ошол 95-жылдардан бери билем бул кишиничи, депутат болгонунан, вице спикер болгон, министр, айыл чарба министри болду. Бул жагынан чынын айтканда бул туура эмес же бул жагы бар деп бир тескери нерсе айтуу мүмкүн эмес бүгүнкү күндөчү. Бирок бул биздин өлкөдө журт башы, мамлекет башы болууга жетишсиз сапат да, жетишсиз сапат. Анткени мына ачыгын эле мен деле көп эле жолу айттым, азыр деле айтып коеюн. Алмазбек Шаршенович Атамбаев мына 6 жылда журт башы катары, президент катары калыптан алган жок. Ал ошо журтту бириктирген бир журт атасындай деңгээлге чыгып бир иш кылган жок. Тиги жоору бугузгун, тиги эмне деп баягы бөлүп жарып жүрүп эле кетти. Ал эми азыр болсо Сооронбай Шариповичте уникалдуу шанс бар, мүмкүнчүлүк. Ошо журт атасы катары калыптанып, баягы чынында эле жана үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнай тургандай региондордун башын бириктирип, коомдогу, жарандык коомдогу ар кандай күчтөрдүн башын бириктирип, мына ошолорду эгерде реалдуу түрдө бир стратегия иштеп чыга турган болсо, ошону ишке ашырууга, ошонун баарын мобилизация кылып, ошонун баарын тең ишке тартып, ошонун баарынын башын кошуп астыга жылдыра турган. Бул конституцияда көрсөтүлгөн. Анткени президенттин деген статья, биринчи эле статьясында жазылган. Президент бул эл менен бийликти бириктирип туруучу институт. Ушул институт катары бул президент ушу көбүндө эл тарабы, элдин кызыкчылыгы тарабында болуш керек да. Эгерде эл тарабында болуп, элге таянып, жарандык коомго таянып иштей алса, анда журт атасы болуп кетүү мүмкүнчүлүгү Сооронбай Шариповичте бар. Дамир айым 1-декабрдан тарта жаңы жаңы конституция ушул суроого ылай эле күчүнө кирет. Анан ошондо премьер-министр менен президенттин жанагы милдет укуктары кайсы бир деңгээлде тең ата бирдей болуп калат деп атпайбызбы? Ошондой учурда мисалы өз алдынчалуулугун көрсөтө алабы президент? Албетте көргөзө алат. Эмне дегенде, мынакей мен жана айтып кеттим, дагы айтайын, Сооронбай Шарипович бардык тепкичтерди өткөн. Айтып өтсөк, мынакей 3 жолу парламентке депутат болгон да. Бул комитеттин төрагасы болгон, вице спикер болгон. То есть башкача айтканда, мына жогорку кеңештин жумушун абдан жакшы билет. Мындайча айтканда мыйзам жазуу, көзөмөл кылуу дегенде чечкиндүү кадамдары туурасында кабарыбыз көп жок деп талдоочулар айтып атпайбы? Чечкиндүү кадамдарга барбайт депчи. Пиарщик эмес. Өзүн өзү мындай көргөзүп мактана билбейт. Ал туура. Бирок ошол эле учурда мына карагыла өкмөттүн да жумушун жакшынакай билет. Ошон үчүн мен ойлойм, бул өзүнүн азыр көрүп атабыз, спикер жаш жигит, өкмөттүн башчысы жаш жигит. Мына буларга абдан бир чоң көмөк көргөзө алат да, өзүнүн тажрыйбасы менен, кеңеши менен. Ошол эле учурда ошолорду көзөмөлдөп, жанагы Эмиль Саламатович айтып атпайбы, стратегия боюнча, мен азыр дагы айтам аны. Көзөмөлдөп, ошол кандай аткарылып атат деген негизде координациялап турганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Өкмөт башчы катары анын эң олуттуу кадамын сиз кантип бааладыңыз эле? Кайсы бир учурда айта аласыз? Мисалы, эң олуттуу, чечкиндүү эмне маселеде? Эми мындай да, эң олуттуу болгондо, олуттуу баардык ошо премьер-министр болуп иштеп турган убактысынын баарында ал өзүнүн тажрыйбасын көргөзө алды да. Ал өзүнүн командасын ошо жеңишке алып барганга толугу менен, мындайча айтканда, шарт түзүп,
мына ошо цифра айтып атат, мен айткан жокмун. Цифралардын негизинде көрсөткүчтөргө жетти. Бул бир деп коелу. Экинчисинен мынакей Элмис Саламатович айтып кетпедиби? Стратегия мурунку деле кабыл алынган, анан кийин жөн эле сөз депчи. Мен биринчиден уккан жокмун антип Алмазбек Шаршенович айтканын. Бирок мындайда ар бир программаны жана стратегияны чынын айтканда ошо аткаруучусу ошонун көрсөткүчтөрүнө жеткизе ала турган бул өкмөт. Анан кийин Алмазбек Шаршенович иштеп турган убакта 6 жылда өкмөт канча жолу меняться этти, туурабы? Улам бир жылдан ашык иштеген эч ким болгон жок, премьер-министр болуп. Анан кийин эми өзүңөр билесиңер, коалициялык баягы башкаруу болгондон кийин ар бир фракция, ар коалициянын ичине кирген улам бирөөнү киргизип атты да, ошон туруктуулук болбогондон. Бирок акыркы мынакей бир жылда Сооронбай Шарипович иштегенде ошо минуска кеткен экономиканы оңдоп, түзөтүп, керек болсо мына өстүрүп койду. Бул дагы мына олуттуу иштеринин бири. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев дагы азыркы жана жаңы президенттин туруму, милдеттери жөнүндө пикирин Азатка билдирген эле. Азыр угуп алып анан талкуубузду уланталы. Алмашылышыңыз кетпейт. Ачык айтты го, мен партиянын башкаруу депутат болуп келем дейт. Демек, ошого байланыштуу Сооронбай Шарипович көптөгөн мындай аракеттенбесин өзүм чечем деп. Бир команда болгондуктан мурунку программаларды ишке ашырганга аракет жасаш керек. Бүтпөгөн иштерди бүтүрүш керек. Берген убаданы ишке ашырыш керек. Анан мен айтат элем, шартка пайдаланып туруп, эгерде жанагы таарыныч саясатын улантса, анда ийгиликке жете албайт. Сен мага иштедиң, сен мага иштебедиң деп кубалап жүрсө, сени камайм десең, анан жанагы Европадан үйрөнгөн жаман сөздөрдү пайдаланса, дерьмо, враг народа дегенди пайдаланса, анда деле ийгиликке жетпейт да. Шайлоонун алдында Өмүрбек Текебаев баш болгон бир нече саясатчыларга карата кылмыш иштери козголуп, сот өкүмдөрү чыгып камалды. Айрымдарынын иши дагы эле тергелип жаткан кези. Анан шайлоо алдында ошол дебаттардын биринде жаңы президент атаандашынын бирине, Бабановго шайлоодон кийин сүйлөшөбүз деп сөөмө кезеп зекибеди беле. Исхак Масалиев айтмакчы, мындан ары ошол таарыныч саясатты уланышы мүмкүнбү? Мен ойлойм, бул таарыныч эмес, таарынычка жатпайт. Сооронбай Шариповичтин өкмөт башчы катарында, керек болсо жанагы талапкер катарында өзүндө толугу менен фактылардын негизинде айтты болуш керек. Ал кандай мыйзам бузууларын билет, ошон үчүн ачыгы менен айтты. Ошон үчүн дагы мынакей баягы мойнуна алып күнөөлөрүн келбей аткан адамдарды көрүп атабыз го. Эгерде бузган мыйзам бузугу жок болсо, эчтекеден коркпосо келет эле го. Куугунтукту токтотуп, андан көрө жаңыча бир кадамдарга барыш керек деп талдоочулар айтып атпайбы? Албетте, куугунтук болбош керек, бирок куугунтукка ким алынат? Бул мыйзам бузгандар, уруулар жана башкалар. Ал эми баары тең өзүнүн жазасын алыш керек да. Эгерде тынч, жөнөкөй, түз жүргөн адам эч качан куугунтукта болбош керек. Эмне дегенде биздин конституцияда баардык жерде ал ошонун баягы эркиндиги, адамдын эркиндиги эң чоң ролду ойнойт. Мына ушундай кооптонууга негиз барбы азыр? Эми сөздүн ачыгы, бүгүнкү күндө биздин өлкөдө сот акыйкаттыгы толук талкаланган. Бүгүн эч ким сот акыйкаттыгына ишенбейт. Анткени соттор кандай саясий заказ болсо, ошондой соттоп сала берерин биз мына көрдүк. Аны элдин баары эле көрүп турат да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу президент катары бул экономикалык маселелер президенттин милдетине кирбейт. Ал өкмөттүн, анан парламенттеги жана коалициялык көпчүлүктүн милдети, ошолордун жоопкерчилиги. Президенттин эң башкы, менин оюмча, биринчи чече турган маселе бул сот акыйкаттыгын кайра калыбына келтирүү. Мына кечээ пресс жыйын өткөрүп атканда президент Атамбаев айтып атпайбы? Биз баарын чечип койгонбуз, 1-январдан жаңы мыйзамдар, өзгөртүүлөр ишке кирет, ошо менен сот акыйкаттыгы, сот реформасы бүтөт деп. Жок, андай эмес. Мыйзамга канча өзгөртүү киргизбесин, канча жаңы мыйзам кабыл албасын, могу бүгүнкү жанагы ыйманын жеп, мыйзамды төбөлөп, чечим кабыл алып, өкүм чыгарып аткан соттор жаңы болуп өзгөрүп кетпейт. Ошон үчүн сот реформасы бул президенттин, шайланган президенттин, 2 күндөн кийин кызматка кирчү президенттин мойнундагы эң оор жүк ушул.
Анткени эл акыйкаттыкка ишенбесе, эл калыстыкка ишенбесе, анда мамлекеттин келечеги жок. Ал эми экинчи маселе да бар. Мына ошол эле Текебаев менен Чотоновдун соттолуп атканда бир абдан орчундуу күн 13 май. 13 майда Ошто обл администрацияны басып алып, ошол эле Сооронбай Жээнбековду жетелеп көчөгө чыгарып салып, көп тополоң болуп аткан. Мына ошол 13 май дагы чындыкты Чотонов үчүн менин оюмча шайланган президент айтыш керек. Анткени 13 майда Чотонов бул жерде Маевский менен арак ичип отурбай, ошол Ошто жүргөн ал министр, жанагы өзгөчө кырдаал министр катары. То есть сот акыйкаттыгы бул мен айтат элем, шайланган президенттин астындагы эң орчундуу маселе ошол. Президент ошол милдети тууралуу бийлик мен үчүн мамлекетке, элге кызмат кылуу, мамлекеттик башкарууга тажрыйбам, билимим жетет, коррупцияга каршы күрөштү улантам деген бир ойлор менен байма-бай бөлүшүп келатпайбы? Анан ал саясий лидер катары бир ушул жаатта жаңычылыкты, бир чечкиндүүлүктү көрсөтө алабы эми? Сөзсүз көргөзөт. Эмне дегенде Алмазбек Шашенович да айтып кетпеди өзүнүн пресс-конференциясында. Мынакей могу жылдары жөн болгон жок, текке кеткен жок. Эмне дегенде бир нече жыл ошо жазык кодекстин, жаңы кодекстин жазылды депчи. Бүгүнкү күнү мынакей алардын баары жазылып, анализден өтүп, мындай такталып атат. Кудай буюрса, мен билгенден 19-жылы январда кирет болуш керек аларчы ишке. Мына ошого чейин дагы мындай түзөтүү башкалары киргенден кийин, эгерде колунда мыйзам менен иштей турган соттор мыйзам менен иштейт да туурабы, баары анык так жазылса жазык кодексинде, мен ойлойм эч кандай мындай туура эмес чечимдер кабыл алынбайт деп. Анан кийин байке айтып кетпедиби, адилеттүү соттор жаңыланыш керек депчи, адилеттүү болуш үчүн толугу менен деп. Эми 400-500 сот керек болуш керек биздин өкмөт өлкөгө иштегенчи. Анын баары эле бир моментте жаңылануу албетте болбойт, бирок жанагы механизмдери кирип атпайбы азыр. Жана тартип комиссиясы деген бар, жана башка механизмдер бар. Ошол эки эгерде алар мындай туура эмес ишке барса, туура эмес чечим чыгарса, аларды көзөмөлдөп, аны жумуштан четтеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Президенттин эң биринчи жарлыгын кандай элестетесиз? Кайсы багытта кандай жарлык чыгыш керек? Же болбосо бир 5 кадамын элестете аласызбы? Биринчи жасай турган эң негизгиси. Эми Сооронбай Шариповичтин жасай турган иштеринин баары жана эки мен айтып кеткен стратегия 2040 деп атпайлыбы? Мына ошого толугу менен кирди. Бардык мынакей тепкичтер менен эми ошолорду ишке ашырат. Бул жыл менен жана Эмин Саламатович айтып кетпеди, эч кандай финансылык подтверждение жок жана башка депчи. Мен ойлойм, финансылык подтверждение болуш үчүн чынын айтканда абдан жакшы бир бардык жактан мындай взвесить этиш керек да. Ченемдеп көрүш керек. Акча жетеби, мүмкүнчүлүк жетеби, шарт болобу дегендейчи. Бул жөнүндө туура эле, бирок ошо убакыт, мүмкүнчүлүктөр кандай болот деген кеп да. Азыр болсо мына туруктуулук 2040 стратегиясы, Кудай буйруса, мен билгенден өзгөчөлүгү ошо болот да. Бул финансылык поддержканы толугу менен таап туруп, ошого көздөрү жетип турат. Уже көрсөткүчтөр коюлду. Кудай буйруса, мен ошо экинен баштайт деп ойлойм. Биздин убакыт жыйынталып калды. Сиздерге чоң рахмат, маегиңиздерге. Биз бүгүн президентти күткөн сыноолор, анын эл алдындагы милдеттерин талкууладык. Бүгүнкү биздин берүүгө коомдук ишмерлер Эмил Каптагаев жана Дамира Ниязалиева катышты. Ал эми эртең бейшемиде президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жыл ичиндеги тышкы саясаттагы жетишкендиктери, өксүктөрү, жаңы президент Жээнбековдун тышкы саясатта чечилбеген кандай көйгөйлөр же чакырыктар күтүп турганын кененирээк биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланат. Программаны кечки 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз. Ал эми бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан журашканча жакшы туруңуздар.